Annyeonghaseyo. Өткөн сабакта сиздер менен биз эсептик сандарды өткөнбүз. Бүгүн ошо эсептик сандарды улантабыз. Эстетип өтсөм, дүйшөмбү десек бул 월요일, шейшемби десек 화요일, шаршемби десек 수요일, так бейшемби десек 목요일, жума десек 금요일, ишемби десек 토요일, жекшемби десек бул 일요일. Эми сиздер менен бүгүн жуманын күндөрүнү кантип сурайбыз. Сиздер менен бүгүн, эртең, кече деген сөздөрдү да корейче айтышты үйрөнөбүз. Бүгүн деп айтсак, корей тилинде 오늘, эртең деп айтсак, 내일. Ал эми кече деп айтсак, 어제. Ошондой эле мурдагы күн деп айтсак, кычөккө, бүрсү күн деп айтсак, море деп айтабыз. Бизге эң көп 3 күн керек болгон үчүн сиздер менен ушул 3 күндү жазып алабыз. Эми кантип сурайбыз жуманын күнүн? Бүгүн жуманын кайсы күнү деп корей тилинде кантип сурайбыз? Бүгүн деген кандай болду? Бүгүн десек, 오늘, 오늘 ын деген мүчөнү улайбыз, себеби бүгүн жөнүндө сөз кетип атат. O늘은 무슨 деп айтсак, 무슨. Бул кайсы дегенди түшүндүрөт. 요일 десек, сиздер менен 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일 деп айтканда, ар бир күндөрдө 요일 деп кайталанат. Бул 요일 дегенин өзүнүн мааниси жуманын күнү дегенди түшүндүрөт. Жазып коем. Жуманын күндөрү. Так, 오늘은 무슨 요일입니까? 오늘은 무슨 요일입니까? деп айтсак, сиздер менен бүгүн жуманын кайсы күнү дегенди түшүндүрөт. Ошол эле учурда сиздер бүгүн эле эмес, сиздер эртең деп сурасаңыз дагы болот. Эртең деп айтыш үчүн бизге кайсы бул сөз жардамга келет? Эртең деп айтсак, бул нейл болот. Эртең жуманын кайсы күнү деп сурасак, 내일은 무슨 요일입니까? деп айтабыз. Ошол эле учурда биз кече деп сурай турган болсок, ошол эле 오늘 дегендин ордуна 어제 дегенди эмне кылабыз? Коюп коебуз. Кече жуманын кайсы күнү болду деп айтыш үчүн бизге кайсы сөз жардамга келет экен? Кече деген сөз 어제. 어제 무슨 요일입니까? 오늘은 무슨 요일입니까? деп айтсак, значит, бүгүн кайсы жуманын күнү? Мисалы, бүгүн жекшемби деп айтсак, 오늘은 일요일입니다. бүгүн кайсы күн болот экен? Жекшемби. Ошол эле учурда эртең деп айтсаңар, 내일은 무슨 요일입니까 деп сурасаңыз, эртең дегенди сураган болобуз дагы, эртең жуманын кайсы күнү? Эртең жуманын дүйшөмбү күнү деп айтсак, ушул эле 오늘дын ордуна 내일 деген сөздү коебуз дагы, 내일은 월요일입니다. Ошол эле учурда биз кече жуманын кайсы күнү деп айтсак, кече жуманын ишемби деп айтсак, ишемби десек, бул кайсы күн болот? 토요일. 어제 무슨 요일입니까? 어제는 토요일입니다. деп айтышыбыз керек. Дагы бир жолу айтам, бүгүн жуманын кайсы күнү дегенди корей тилинде 오늘은 무슨 요일입니까? деп айтабыз. Ошондой эле күндөрдүн 7 күнүн каалаганыңыздарды коюп, ошол күн кайсы күн болсо, 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 일요일 күндөрдүн бирөөсүн коюп жооп берсеңиздер болот. Ошондой эле эсептик санда өткөнкү жолу биз сиздер менен число айтканды үйрөнгөнбүз. 오늘은 며칠입니까? же болбосо 몇월 며칠입니까? Кайсы айдын кайсы күнү деп айтсак, мисалы, азыр марттын 10 деп айтсаңыздар, мисалы үчүн 3월 10일 деп айтабыз. Ошондой эле сиздер менен туулган күнүн айтышты да үйрөнгөнбүз. Туулган күн десек, бул сеңил деп айтылат. Сеңил, туулган күнүн качан деп айтсак, сеңирин 언제입니까? Ошол эле учурда сиздер корей тилинде өткөндө түшүндүрүп өткөндөй, биринчи жыл, ай, андан кийин эң акыркысы эмне болот? Күн болот. Эсептик сандардан дагы сиздерге айтып кете турган көп нерселерибиз бар.
азыр сиздерге мен телефон айтышты үйрөтөм. Телефон деп айтсак, корей тилинде кантип айтабыз? Телефон деген сөздүн өзү чона. Телефон номериң канча болот деп эми кантип сурайбыз, жана ошол эле учурда кантип жооп беребиз да. Айтып көрсөк, чона, боно. Поно дей турган болсо, бул эмне номер дегенди түшүндүрөт. Чона поно мёт понимника? Мёт деп айта турган болсок, бул жерге жазып коем. Мёт десек, бул канча дегенди түшүндүрөт. Бирок биз мёт дегенди көбүнчө номерлерге гана колдонобуз. Чона пононун телефон жөнүндө сүйлөп атабыз. Чона пононун мёт понимника? Мёт дегенден кийин понду кошуп сурайбыз. Мёт понимника? деп айтсак, чона бонону мёт понимника деп сурасак, телефон номерди айтканда, мисалы, бир номерди айтабыз, бизде айтат да 0 770 12 50 41 деп. Бизде кыргыз тилинде айтканда биринчи 0, анан 770 12 50 41 деп айтылат. Корей тилинде андай эмес. Корей тилинде ар бир санды өз-өзүнчө айтылат. Жана сиздерге айтып кете турган нерсе, бул жерде телефон номерди сураганда, биз сиздерге түшүндүрүп өткөндө, корей тилинде эки эсептик сандар бар эле, эки түрдүү. Бул иероглифтик эсептик сандар, бул кытай тилинде деп айтсак болот. Ошол эле учурда корей тилиндеги эсептик сандар, корейче жана иероглифтик эсептик сандар деп айтылат. Бул телефон номерди айтканда, ошол биз кытай иероглифтик эсептик сандар менен эсептелинет дагы, буну ар бирини өз-өзүнчө айтабыз. Мисалы, 0 деп айта турган болсок, 0 бул коң деп айтылат. Коң, чил, коң, ил, о, коң, са, ил. Бир жолу кайталап өтөм. Телефон номерди айтканда ар бирини өз-өзүнчө айтабыз, иероглифтик эсептик сандарды колдонуп. Коң, чил, коң, ил, о, коң, са, ил. Эстеп калдыңыздарбы? Эми сиздер менен саат айтышты үйрөтөмүн. Сиздерге саат деп айтсак, корей тилинде саат деген ши. Минута деп айтсак, пун. Бул минута болот. Эми кантип сурайбыз? Азыр саат канча болду деп корей тилинде кантип сурайбыз? Азыр деп айтсак, чыгым. Канча дегенди жана сиздерге айтып өткөндө мёт болот, мёт. Саат деген эмне экен? Ши. Мёши, имника. Чыгым мёшимника деп сурасак, азыр саат канча болду дегенди түшүндүрөт. Эми саатты айтсак, мисалы саат эртең мененки саат 9-дан 15 өттү деп айтсак, мисалы эртең менен дегенде корей тилинде ачим деп айтабыз. Ачим канча 9 саат, канча минута болот? 15 минута болду деп айтсак, эми кантип айтабыз? Бул корей тилинде саат айтканда бир аз өзгөчө болот. Саатты айтканда бизге корей эсептик сандары жардамга келет, ал эми минутаны айтканда кытай иероглифтик эсептик сандар жардамга келет. Эми айтып көрөбүз. Эртең менен десек ачим, 9-дан 15 минута өттү десек аопши, шип опун имнида. Же болбосо ошол эле учурда түшкү саат 12:30 деп айтсак кантип айтабыз эми? Түш деп айтсак бул жомшим. 12:30 деп айтсак 12 саат 30 минута. Келгиле, мен сиздерге минута эмес, жарым дегенди айтышты үйрөтөм. 12:30 деп айтсак, жарым деген сөз корей тилинде пан болуп айтылат.
Эми толугу менен которуп айтсак, чомшим 12:00, себеби биз эмнени саатты айтканда бизге корейче эсептик сандар жардамга келет да. 12:00 пан десек жарым дегенди түшүндүрөт. Чомшим 12:00 пан입니다 десе түшкү 12 жарым болду дегенди түшүндүрөт. Ошол эле учурда кеч саат 6 болду деп айтсак кантип айтабыз? Кеч десек бул чоңок болот. Чоңок 6 деп айтсак 6:00입니다. Бул жерде сааттын өзү эле болгон үчүн бизге корейче эсептик сандар гана эмнеге келет? Жардамга келет. Чоңок 6:00입니다 десек, бул кечки саат 6 болду дегенде эмне кылат? Түшүндүрөт. Сиздерге эрте менен түш жана кеч, түн деген сөздөрдү бул жерге жазып коем. Эрте менен десеңер бул ачим, бул эрте менен. Ошол эле до түшкө чейин деп айтсаңар, түшкө чейин ожон. Бул түшкө чейин. Ошол эле түш деп айтсаңар, жомшим. Түштөн кийин десе оху. Кыскартып жазайын, түштөн кийин. Жана кеч дегенди бул жерге жазып коем, чоңок. Бул кеч. Түн дегенди эмне дейбиз? Пам. Пам десе бул эмне дегенди? Түн дегенде эмне кылат экен? Түшүндүрөт экен. Ошол эле учурда сиздер ушул маалдарды колдонуп, сааттарды айтсаңыздар боло берет. Дагы бир жолу сиздер менен чогуу кайталайбыз. Бул эрте менен десек ачим, түшкө чейин деп айтсаңыздар ожон, түш деп айтсак чомшим, түштөн кийин деп айтсак оху, кеч деп айтсак чоңок, ал эми түн деп айтсак эмне? Пам дегенди түшүндүрөт. Ошол эле учурда маалдарга кошуп ачим, жомшим, жонек деп сааттарды колдонсок болот. Эми сиздер менен бүгүн дагы этаждарды, кабаттарды эсептешти үйрөнөбүз. Эми корей тилинде кабат деп айтсак, бул эмнени чиң дегенде эмне кылат экен түшүндүрөт. Ошол эле учурда бизге канчанчы кабат болот? Мисалы, дарыкана канчанчы кабат болот? Же болбосо банк канчанчы кабатта деп айтыш үчүн бизге бул кабат деген сөз бул чиң жардамга келет. Эми айтып көрөбүз, канчанчы кабат болот десек, канча дегенди жана айтып өткөндөй мёт чиң имника десек эмне дегенди түшүндүрөт экен? Мётчиң канчанчы кабат болот. Бул жерде айтып көрөлү, дарыкана канчанчы кабат болот деп айтсак, дарыкана деген сөз яккук. Яккугун мётчиң имника десек, дарыкана канчанчы кабат болот. Бизге кабаттарды эсептегенде дагы кытайча эсептик сандар, иероглифтеги эсептик сандар бизге жардамга келет. Мисалы, дарыкана экинчи кабат болот деп айтсак, кантип айтат экенбиз? Яккук. Яккукун эмне экен? Чиң имнида. Десе кантип айтат экенбиз? Яккугун ичиң имнида десе, дарыкана мына эсептик санды эмне менен айттык? Кытайча иероглифтик эсептик сан менен айттык. Яккугун ичиң имнида десе, дарыкана экинчи кабат болот. Ошол эле учурда канчанчы этаж, канчанчы кабатта бар деп сурасак дагы болот. Бул үчүн бизге исимника деген жардамчы сөз керек болот. Келгиле ошол боюнча дагы айтып көрөбүз. Мисалы, айтабыз, офис канчанчы этажда бар, же болбосо канчанчы кабатта бар деп айтыш үчүн бизге жардамга кайсы келет экен? Самушил. Самуширин, самушири
몇 사무실이 몇 층에 있습니까? Bu rasmi түрде сұрағанда да. Samushiri 몇 층에 있습니까? десе бұл жерде біз офис қанчанчы этажда бар деп сұрадық. Десек, бірінші этажда бар десек, бірінші этажда десек, 1층에 있습니다. Ушинтип сиздер эки түрдө сурасаңыздар болот. Канчанчы кабат болот деп айтсак, 몇 층입니까? же канчанчы кабатта бар деп айтсаңыз, 몇 층에 있습니까? деп сурасаңыздар болот. Эстетип кетем. Кабаттарды эсептегенде кытайча же болбосо иероглифтик эсептик сан колдонулат. Жана сиздер менен дагы айтып кете турган бул жашты сурашты үйрөнөбүз да. Жаш деген бул саль деп айтылат. Эми канча жашта болосуң деп кантип корей тилинде сурайбыз. Канча жашта болосуң деп жашын сурасаңыздар, сиздерге ошол эле 몇 살입니까? десек, канча жашта болосуң деп айттык. Ошол эле учурда сиздер качан жашты сураганыңызда корей тилинде жооп беребиз. Корейче эсептик сан менен жооп беребиз. Мисалы, жана иероглифтеги эсептик сандарды колдонсок, эми корей тилиндеги эсептик сандарды айтабыз. Мисалы үчүн, канча 22 жаштамын деп айтсак, кантип айтабыз? 22 жашта болом. Мисалы айтабыз, 몇 살입니까? канча жашта болосуң? 22살입니다. Бул 22 эсептик сан, бул кайсы менен айтылды? Корейче эсептик сандар менен. Бүгүн сиздер менен корейче эсептик сандардын колдонулуштарын өттүк. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Аньон!